Урматтуу кесиптештер, өкмөткө адвокат болуп жүрүп өзүбүздүн баркыбызды кетирип бүтө турган болдукта, кычыраган суукта кычыраган өкмөт келди. Бул өкмөт кыштан чыгабы же тыштан чыгабы, атам экөөбүзгө бир кыштан кантип чыгам, бул кыштан дегендей, жазга жетеби же сазга кирип кетеби, аны серепчилер айтсын. Бирок күн тартибине келгенде мында күчкө салганды токтотушубуз керек тургандар. Мухаммедкалый Дүйшекевич 2017 жылдын отчету боюнча, исполнение бюджет боюнча баяндама жазасын, анан суроолорду берейик, анан кийин болчу. Эми силер минт отпайсыңар, жок 3 докладты бир жазайык, анан суроо берсеңер бергиле. Биз билебиз да, көрүп келгенбиз да. Эми силер азыр айтып атасыңар да, үлпет тойду, жээнтек тойду, сүннөт тойду бирлигинде өткөрөйүк деп. Бул болбойт да. Жок, мен бүтөлекмин сөзүмдү. Ошон үчүн күчкө салбай эле 2017 боюнча неме кылсын, эми көрүп келбедикпи күчкө салып келди. Эмне эле коркуп атасыңар? Эгер иши солгундап кетсе, анда креслолор солкулдап кетет. Эмне коркосуңар? Жашынакай кылып туруп отчетун берсин 2017, анан 2018 эртең деле карайбыз, 2019 бүрсү күнү карайбыз. Күчкө салганды токтотоюк. Анан адвокаттык кылбай эле койгула, өкмөттүн өзүнүн кишилери бар. Рахмат.